Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Biz 4 derece kitabını ulantabız. Bugün 3. erejeni ötöbüz. Buga çeyinki sabaklarda aytıp kettik. Ошол мурунку Аллахка шерик келтирген мушриктер Аллахтын бар экенине, анын жаратуучу экенине, рызкы бере турганын, ааламды башкарып турганын, ал өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп Робко тиешелүү сыпаттары менен ыйман келтиргендиги, ошо ишенгендиги, ушундай түшүнүктөрү аларды исламга киргизген жок деп. Себеби алар Аллах Тааламга болгон ибадатында шерик кошушкан. Кылып аткан ибадаттарында ортомчу кылышкан, шапаат берет. Булар биздин үнүбүздү угуп Кудайга жеткизет. Биз күнөөкөрбүз, биз түз кайрылганга караганда булар аркылуу чыксак, ибадатыбыз кабыл болот, Кудай Таалам кабыл кылат деген түшүнүктө болгон. Ошон үчүн туугандар, бул ширктин түрлөрү көп, аябай жакшылап бул эрежени жакшы билип алышыбыз керек. Алла Тааламдын буйругу менен, ошол эрежени түшүнүү менен ширктин жиптеринен, ширктин тузактарынан, ширктин торлорунан, капасынан арылууга жол болот. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма Тирмизиде келген хадисте айтат, дуа кылып жүргөн, эртең мененки дуалардын биринде дайыма айтып жүргөн дуалардын бири ошол жерде дагы ширктин торунан, ширктин жибинен жана ширкке алып баруучу жолдордон сактанган. Мисалы, Аллахумма фатира самавати вал ард, алимал гайби ва шахада, ла илаха илля анта, робба кулли шейин ва малика. Ошол жерде ауду бике мин шарри нафси, мен өзүмдүн нафсимдин жамандыгынан мени сакта Аллахым, о мин шарри шайтони, жана шайтандын жамандыгынан, ва ширки, жегерде ва шараки деп те келет. Ошол шайтандын жамандыгынан жана ширкке алып баруучу жолдордон, ширктин жиптеринен, ширктин торунан деген. Ошон үчүн туугандар, ошол мурунку мушриктер Аллах Тааламды рызкы берүүчү, ааламды башкаруучу деп ыйман келтиргени исламга киргизбептир. Бул нерсени баяндап Алла Таалам 106-сүрө Юсуф сүрөсүндө да айтат: "Ома юмину актарухум биллахи илля ва хум мушрикун." Ушул аяттын тафсиринде алымдар айтат: "Ома юмину актарухум биллахи" деген алардын көпчүлүгү Аллах Тааламга ыйман келтирсе дагы деген, бул көпчүлүк Аллахка ыйман келтиргендер бул ошо Аллахтын бардыгын, ошонун жаратуучусу деп, рызкы берүүчүсү деп ыйман келтиргенди айтат. Илля ва хум мушрикун, көпчүлүгү Аллахка ыйман келтиргенден көбү ширк кыла берет. Илля ва хум мушрикун, ширк да кыла берет деген ошол улухия сыпатта. Ибадатты толук Аллах Тааламга арнабагандыгы. Анан суроо келет, ушундай негизи адам акыл менен ойлогондо Кудай Тааламдын жалгыздыгына ишенсең, Аллах рызкы берүүчү, Аллах жаратуучу деп кудуреттерди, күчүн баарын Аллахка арнасаң, эмне үчүн сен Аллахтан гана суранбайсың деген, бул адамдын табигый эле туура акылдын ою. Бирок ушул нерсени мушриктер, мурунку мушриктер билсе дагы ширк кылган. Мына дагы бир ушул Муслимде келген хадистердин биринде ушул мушриктердин абалы айтылат. Меккеде келип ушул ажылык кылып, Кабаны айланганда дагы ушу сөздү айтышкан: "Лаббайка ла шарика лак", мына о Робби, сен алдындабыз, сенин шеригиң жок деп. "Илля шарикан хуалак", шерик болсо ал сага таандык деп. "Тамликуху ва ма малак", сен бардык нерсеге ээлик кыласың, ал эми шеригиң сага таандык шерик, ал эч нерсеге ээлик кыла албайт, эч нерсеге мүлккө ээ кыла албайт деп. Ошо мүлккө деген ошол өздөрү сыйынып жүргөн буттарды айтып атат да. Ушул нерсени айткан. Кабаны айланып жүрүп деле ушу сөздү айтышкан. Бул Абдулла ибн Аббастан келет. Бирок алардан суралганда, эмне үчүн силер ошол мойнуңарга алып, бүт күч кудуретти Аллахка таандык деп, бирок силер ортомчу кылып, ошентип мындай буттарга, айкелдерге сыйына бересиңер дегенде, алар ушул нерсени менен актанып айтышкан. Ал экинчи эрежеде биз буга чейин сабакта өтүп кеттик, алхамдулилля. Эмне дейт? Алар биз тек гана ушул буттар менен, айкелдер менен Аллах Тааламга жакындайлы деп атабыз, жана шапаат сурап атабыз. Биз күнөөкөрбүз, биз ортомчу кылайлы деп атабыз. Биздин үнүбүз жетпейт, биз ушул өлгөн адамдардын руху менен, ошолардын жардамы менен, шапааты менен Кудай Тааламга жетебиз деп атабыз деп сыйынган. Мына ошол мурунку мушриктердин абалы. Эми 3-чү эрежеде бүгүн туугандар өтө көңүл буруңуздар. 3-чү эреже аябай себеби 1-чи, 2-чи эреже байланып, ошонун негизинде 3-чү эрежени түшүнсөңүз, алхамдулилля, бул эреже менен ширктин көп түрүнөн сактанып каласыз.
сактанууну билип каласыз Алланын жардамы менен иншалла. Себеби туугандар, бул ширк жөнөкөй нерсе эмес. Адам көрүнүштөр, алардын көпчүлүгү Аллахка ыйман келтирсе дагы, бирок ширк кыла берет дейт. Ширк кыла берет, Алла Таалам айтты. Жана ошол ширкти толук билбесе адам, ширкке кулап кетүү коркунучу көп. Алла Таалам Хаж сүрөсүнүн 31-аятында айткандай: "Омай юшрик биллахи факааннама харра минас сама". Ким Аллах Тааламга ширк кылган болсо, ал асмандан кулап кеткендей дейт. Фатахтофуху тойру. Аны жана ит куш барго ошол талап, жеп чукуп, жеп салып сөөгө эле калат го. Ау тахви бихиррих. Мына ошону шамал учуруп кеткендей, фи маканин сахиq, алыс жерлерге дейт. Алла Таалам ошондой сүрөттөп атат Аллахка ширк кылып койгон адамдын абалын. Асманы деп бул ыйманы, ыйманда жүрүп деле адам чоң ширкке түшүп, ыймандан ажырап калуу, сооп анда малдары күйүп кетүү, тозокко түбөлүктүү калып калуусу, бейиш ага арам болуп калышы, кандай коркунучтар, кандай жамандыктардын баардыгы ширк кылууда, Алла сактасын. Ошон үчүн бул эрежени жакшы түшүнүп алалы туугандар. Эми бул 3-эрежеде эмне айтылат, биз айтпадыкпы? Мындай бир ушул эрежени түшүнүү менен булар айтат да, биз ушу Аллах Тааламга ыйман келтиребиз бардыгына, кудуретине, анын тирилтүүсүнө деп айтып келип, анан биз ортомчу кылдык деди, шапаат кылабыз деди. Ошол өзү ширк экени анык болду. Анан бүгүнкү күндө мына булардын мындай актануусу бар да. Бүгүнкү күндө калган мушриктер дагы биз ширк дегенде ошол Куранда келген мисалы аяттар, пайгамбар саллаллаху алейхи келген хадистер, алар ошо ширк кылган адамдарда актануусу бар. Мынтип айтышат да. Бул ширк дейт. Бул ширк ошол айкелдерге, эстеликтерге, мурунку айтылып аткан мушриктерге таандык. Ал эми биз антип айкелдерге сыйынбайбыз, буттарга сыйынбайбыз. Биз белгилүү бир пайгамбарларды ортомчу кылабыз, шапаат суранабыз, белгилүү бир сахабаларды, белгилүү бир аулияларды кылабыз. Биз алардын айкелдерине барып сыйынбайбыз. Биз болгону гана кабырына барып зыярат кылып, ортомчу кылып, жакшылык сурайбыз. Ал эми силер айтып аткан аяттар, хадистер булардын баардыгы ошол өтүп кеткен мушриктерге таандык. Ошолорго тиешелүү. Себеби ошол Меккеде ошончо буттар болгон, Хубал, Озза, Манат деп ошолорго таандык. Ошол жердеги эстеликтери. Азыр кабалга келтирбе деген шубха, ушундай бүдөмүк түшүнүктөр бар. Мына ушул 3-эреже менен сиз билесиз. Аттары өзгөргөнү менен, бирок ошол эле ширк кылганда сеники мындай солих адам экен, күчтүүрөөк экен, Кудайга жакын экен, сеники жеңил. Ай сен болсо арзыбаган ташка сыйынат экенсиң, сеники оор дегмей жок андай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ширк кылгонун бардык түрү менен күрөшкөн. Ошончо айтып атпайбы, керек болсо Аллахтан жөнөтүлгөн пайгамбар болсо дагы, Аллахка жакын периште болсо дагы, эч бир Кудай Тааламга арналуучу ибадаттын түрүн арнаган болбойт. Эми мына ушул 3-эрежеде биз түшүнөбүз. Ошол доордо деле түрлүү түркүн нерсеге сыйынгандар болгон. А жерде сыйынуу бир гана эле ошол Хубал, Озза, Манаттарга болгон эмес. Ошону ушул 3-эрежеде ушуларды эскерет ар бирин далил менен шейх. Мына айтып атат: Аннан наби саллаллаху алейхи вассалам захара аля унаси мутафарриқина фи ибадатихим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадаттарда түрлүү түркүн нерсеге сыйынып аткандарда үстүндөн чыкты. Ошолорду көрдү. Ай лам такун ибадату мухтасса би мабудатихим муайяна. Мындай чыкканда алардын ибадаттары тек гана белгилүү нерседе гана болгон эмес, яни мындай чыкканда көп түрлүү болгон алардын деле. Мисалы минхум ман ябудул малаика, алардын арасынан периштелерге сыйынган болгон, вал амбия, пайгамбарларга, вал аулия, олияларга, вас солихин, жакшы адамдарга, вал ахчар, таштарга, вал ашчар, дарактарга, вал камар, айга, вас шамс, күнгө, ван нужум, жылдыздарга. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бирин айырмалабастан, ай сен пайгамбарга сыйына турбайсың, кой, сеники жеңилдеди экен, мен таштар менен күндөргө сыйынгандарга карайм, ошолорго катуураак турам деген эмес, баардыгы менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Бирдей күрөшкөн. Айырмалаган эмес. Эмне? Анфал сүрөсүнүн 39-аятында Алла Таалам айтат: "Ва катилухум хатта ла такуна фитна ва якуна дину куллуху лилла." Алардын баардыгы менен күрөшкөн, бүдөмүк салып фитна болбосун. Ва якуну дину куллуху лилла. Дин, баардык дин, бул ислам динде айтат, дин деген ибадат. Баардык ибадаттын Аллахка гана арналсын дейт. Субханалла, таң каласың да,
ошондой Аллахты тирилтүүчү, өлтүрүүчү, рызкы берүүчү, жаратуучу, аламды башкаруучу деп кудуретээлерин баарын берип туруп, таандык деп ыйман келтип ишенип, бирок сыйынууда башка нерселерди кошуп кетүү, башка нерселерге сыйынып кетүү. Ошончо алымдар айткан негизи тавхид рубубия, Аллага ушул нерселерди таандык кылып ыйман келтирип ишенгенден кийин болду. Улухияда дагы ошого кайрылышың керек. Бүт кудуреттин баарын Аллах Тааламга арнап туруп, анан кайра эле алсыз, укпаган, жаны жок нерселерге сыйынып кетүү. Не деген караңгылык, не деген Аллах сактасын надандык. Эми мына ушул жогоруда айтылып кеткен нерселердин ар бирине далилине токтолобуз. Караңыздар тууган. Биринчиси, ошол ай менен күнгө сыйынгандарга гана далил алып берчи. Ошол учурда да ай менен күнгө сыйынгандар болгонбу деп сурашы мүмкүн. Фуссилат сүрөсүнүн 37 аятында Аллах Таалам айтат: "Ва мин аяти лейли ван нахар ва шамсу вал камар." Аллах Тааламдын аяттарынан, белгилеринен түн жана күндүз жана күн, ай дейт. Ла тасжуду лиш-шамс, күнгө сажда кылбагыла, валал камар, айга дагы сажда кылбагыла. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Эгер силер Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылып аткан болсоңор, анда айга дагы жана күнгө дагы сажда кылбагыла. Ошону жараткан, ай менен күндү жараткан Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылгыла дейт. Мына туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул ширкти тыйгандан кийин ширкке алып баруучу жолдорду да тыйган. Ошол жалгыз Аллах Тааламдынга болгон ибадатты коргоп калуу, ошолдон башка бир ширктердин эшиктерин ачууга себеп болуучу жолдорду дагы тыйган. Садду дарай так коет. Ошо ширкке алып баруучу, жетелөөчү жолдорду да тыйылган. Мисалы, карасаңыздар, эмне үчүн күн чыгып аткан кезде намаз окуган болбойт? Эмнеге? Себеби эки нерсе бар туугандар. Биринчиден, күн чыгып аткан кезде дээрлик ушу мушрик болгондор, ушул айга, күнгө сыйгандар, айрыкча ушу күнгө сыйгандар күн чыгып атканда сыйынышат экен. Бул мурунку учурдан бери болуп келген нерсе. Мына ошол кезде күнгө сыйынып аткан адамдардын учурунда биз да намаз окуп, ошолорго окшошпу. Ошол көп адамдар Роббисин таппаган адамдар ошол күндү бир ажайып Аллахтын чоң бир махлукаттарын бири да, ошого адам алданат, коркот. Мына күнгө сыйынып кеткендер болгон, айрыкча чыгып аткан кезде, таң атып жарык берип аткан кезде ошентип алданып, шайтандын фитнасы болот. Ушул кезде адамдарды жүрөгүн бурат, күндүн чыгып келаткан кезде. Мына ушуларга окшошпу экинчи маселеси. Пайгамбар кандай, эмне үчүн ушул макрух күн чыгып атканда, күн батып аткан кезде намаз окуган болбойт? Көрдүңүздөрбү? Ошондой ибадат кылып аткандар, ширк кылып аткан адамдардын ибадатына окшошпу. Жана бул учурда окшошпу жана ширкке алып баруучу жолдорду жабуу болгон. Ушу эки нерсе. Сиз намаз окуп Кудай Тааламга деле ибадат кыла беришиңиз мүмкүн. Бирок бул нерсе окшоштук бар. Башка адамдар көрүп, жана шайтандын ошол кезде фитна кылып адамдардын жүрөгүн буруп күнгө, ошол нерселерден ширкке алып баруучу жолдорду жабуу болгон. Көрдүңүздөрбү? Күн биякта турсун, күнгө, айга сажда кылып ибадат кылып кетүү биякта турсун. Окшошпу ошондой, ошого сыйынгандарга. Ошолор сыйынган учурда биз намаз окуудан дагы тыйылдык. Мунун баардыгы ошо ширкке алып баруучу жолдорду тосуу деген. Аллах сактасын. Бул нерсе менен билдик, мына ошол учурда дагы айга, күнгө сыйынгандар болгон экен. Эми периштелерге. Булар периштелерге дагы сыйынган бар. Периштелерге дагы сыйынган. Алла Таалам Али Имран сүрөсүнүн 80 аятында айтат: "Вала я'мурукум ан таттахидул малаиката ван набийина арбаба." Алла Таалам айтат, ал пайгамбар силерге буйрубайт периштелерди жана пайгамбарларды роб кылып тутуп алыштыкты дейт. Пайгамбар ал нерсеге чакырбайт силерди. Ушул нерсе менен дагы, албетте бул периштелер Аллах Тааламдын урматтуу махлукаттары, ошондой кадыр баркка ээ, өзгөчө бир махлук. Бирок ошондой болсо дагы, ушундай биздин көз карашыбызда, биздин акылыбызда алар ушундай күч кудуреттүү болгону менен, Алла Таалам берди ал күч кудурет, бирок Аллах Таалам алдында булар аябай алсыз. Мисал бир алсыздыгынан бир мисал келтирели. Саба сүрөсүнүн 23 аятында Аллах Таалам айтат. Бул аятта ошол мушриктерге кайрылып айтат: "Кулиду аллазина заамтум мин дуниллахи ла ямликуна мithqala darratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiha min shirk wa ma lahum minhum min zahir." Аллахтан башкага сыйынып жүргөндөргө айткан дейт: силер башкага сыйынып аткан нерсеңер бир кыпындай нерсеге дагы ээлик кыла албайт. Асманда дагы, жерде дагы
жана Аллах Тааламдын теңдеши да жок, шериги да жок, жана жардамчысы да жок дейт. Асманда дагы периштелерге эч кандай Аллах Таалам теңдеш да боло албайт, жардамчы да боло албайт, шерик да боло албайт, жана кымындай нерсеге дагы ээлик кыла албайт. Асманда периштелер болобу, жердеги болобу, ким болбосун, Аллахтан башка ким гана болбосун. Эми мына периштелердин алсыз жерин караңыздар. Вала танфау шафаату индаху. Эч ким шапаат кыла албайт Аллах Таалам алдында. Илля лиман адинала. Кимге Аллах Таалам уруксат берсе гана. Хатта ида фуззиа ан кулубихим. Ошол Аллах Таалам сүйлөгөн кезде вахый кылып, периштелер ушундай чочуп кетип, эстен танып, алар ушундай айтышат дейт. Эмнеде ушунчалык коркконун? Колу мада кала роббукум. Роббиңер эмне деп айтты депчи. Колул хак ва хуал алиюл кабир. Аллах Таалам чындыкты айтты деп келет. Тафсирлеринде келет. Ушу периште келип айтат да. Периште келип, жананча периштелердин Кудай Тааламдан коркуп, үнүн укканда өздөрүн жоготуп, Аллах эмне деп айтып койгонун эсинен танып калган. Элестетиңиздер периштелердин алсыздыгын. Субханаллах. Омай якул минхум инни илахум мин дунихи. Алардын арасынан периштелер ким айткан болсо, мен Аллахтан башка, мен дагы бир кудаймын, Кудайдан башка десе, фадалика наззихи джаханнам. Биз аны тозокко салабыз, кадалика наззи залимин. Жана залымдарды тозокко салабыз. Албетте периштелер мынтип айтпайт. Анбия сүрө 29-аятта бул нерсе менен белгилүү болот периштелердин алсыздыгы, периштелердин эч кандай Кудай Тааламдын кудуретине, жаратуусунда, тирилтүүсүндө, Аллах Таалам сыпаттарында ээлик кылып же шерик кылып, жардамчы берип, мындай эч бир нерсеге ээ эмес. Ошон үчүн баардык күч кудурет Аллахка таандык болгондон кийин ибадатты Аллах Тааламга арна. Бул периштелерге да сыйынып кеткен адамдарга ушу далил. Жана пайгамбарларга да сыйынган. Пайгамбарларга да сыйынган. Маида сүрө 116-аятта Аллах Таалам айтат. Эмне дейт? Мисалы бул аятта Иса пайгамбарды Аллах Таалам айтат. Ва ид кала Аллаху я Иса ибн Марьям. Аллах Таалам Марьямдын баласы Иса алейхиссалам айтат. Эмне деп? Анта култа лин-нас иттахидуни ва уммия илахайн. Сен жана адамдарга айттыңбы, мени жана апам экөөбүздү кудай кылып алгыла, эки кудай кылып алгыла деп. Кола субханак. Иса алейхиссалам жооп берет. Аллах сен бардык нерсени арусуң. Ма якуну ли ан акула ма лейса ли. Кантип мен өзүмдө жок нерсени айтамын дейт. Мындай нерсеге мен ээлик боло албасам, кантип мен айтам мындай нерсени? Инкунту культу, эгер мен айткан болсом, факад алимта, сен билесиң мен эгер айткан болсом. Та'ламу ма фи нафси, сен менин жанымда эмне болгонун баарын билесиң. Вала а'ламу ма фи нафсик, мен сендеги нерсени биле албайм. Иннака анта алламул гуюб, сен гайб нелерин, гайб илимдерин билүүчүсүң. Мына ошол канча деген топтор Иса пайгамбарга Кудай Тааламдын сыпаттарын арнап сыйынып кетти. Мына ушунгө чейин уланып келет бул нерсе. Окуп көрсүн. Алла Таалам эмне деп айтып атат? Иса алейхиссалам эмне деп айтат кыямат кайымда Аллахтын алдында? Бул пайгамбарларга сыйынып кеткендерге да далил тескерип атат. Эми солих адамдарга да сыйынып кеткенби? Солих адам ошол Аллахка ыйман келтирген жана жакшы амалдар менен бул дүйнөдө өтүп кеткен адамдар. Ошолорго да сыйынгандар бар. Исра сүрөсү 57-аят. Улаика аллазина яд'уна ябтагуна ила роббихимул васила айюхум акрабу ва яржуна рахмата ва яхафуна азаба. Исра сүрөсү 57-аятында айтат, бул солихтерге, солих адамдарга сыйынып кеткендер далил. Алар өздөрү дуа кылып атат. Аллах Тааламдан ибадат кылуу менен жалынып жалбарып дуа кылып атат. Алланын ырайымынан үмүт кылып, азабынан коркуп, ибадат менен дуа кылып атат дейт. Алла Таалам айтып атат, алар өздөрү, булар жана мушриктер ибадат кылып жүргөн солих адамдар, ошолорго эстелик кылып алып, ошолордун рухунан сурап, ошолорго ибадат кылып аткан мушриктерге жооп болуп атат. Алар силер сыйынып аткан солих адамдар өздөрү Кудай Тааламдан, Аллах Тааламдан коркуп, Аллах Таалам ырайымынан үмүт кылып, жалынып, жалбарып, дуа кылып атат, өздөрү муктаж болуп. Муктаж болбогон, мүлкү түгөнбөгөн, күч кудурет ээси Роб, Аллах Таала аламдардын Роббисинен суранбастан, муктаж болгон, өздөрү азаптан коркуп турган, Аллахтын ырайымынан үмүт кылып турган адамдардан сурагандар. Бул жерде ошо тафсиринде айтат, ошо эки түрлүү. Бир түрлөрү ошол булар жиндер, мурун жиндерге ибадат кылып жүргөндөр, анан ал ибадат кылынып аткан жиндер өздөрү иманга келип кайтып кетет бул жолдон. Бирок мурунку ибадат кылып жүргөндөр ошол жолдо калып калганда деп айтылат.
Дагы биринде ошо солих адамдар. Субханалла. Алла Таала Араф сүрөсүнүн 194-аятында айтат: "Инналлазина тад'уна мин дуниллахи ибадун амсалукум". Аллахтан башкага силер дуа кылып суранып атканыңар, алар силерге окшогон эле бир кулдар, силерге окшогон эле бир адамдар. Эч кандай дуа кыла турган Кудайдын касиетиндеги нерселерге ээ эмес. Ушул жерден да жооп, адам өлгөндөн кийин тирүү адамдарга жардам бере албайт. Ошо тирүүгө, наоборот, тирүү адамдар өлүктөргө жардам бере алат. Дуа кылып, садака кылып, жакындарыбызга умрага барып, мисалы, жакшы иштер жасап, сообун арнап жардам берип. Бирок өлүк адам истигфар кылып, анан ага ортомчу болом, Кудайдан кечирим сурайм деп кабрында жатып андай нерсе кылынбайт. Арбак колдойт эмес, арбакты тирүү адам колдойт. Колдогон ошол. Жакшы иштер менен жасап Кудайдан тирүү да ибадатың бар, Кудайдан сурана аласың, дуа кыла аласың ошо адамга. Өтүп кеткен адам өттү болду. Аллахтын ырайымын үмүт кылып, азабынан коркуп кетти Аллахтын алдында. Ошон үчүн Бухариде келген хадисте, бул узагыраак хадис, мен кыска жерин айтайын, негизинде ошо Айша энебизге айткан жери бар. Залика заки лау кана ва ана хай фа астагфиру лаки ва аду лаки дейт. Эгерде мен тирүү болуп калсам, сен биринчи өтүп кетип, мен тирүү болуп калсам, анда сага дуа кылып истигфар кылам деген пайгамбар саллаллаху алейхи. Мен шарт койду, тирүү болсом сага дуа кылып истигфар болом. Истигфар, сага кечирим сурай алам. Ал эми өтүп кеткенден кийин адам дуа кылып истигфар кыла албайт тирүүлөргө, өлүк адам. Ал эми жана кээ бир адашкан адамдар айтып жүрбөйбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи келген, силердин амалыңар мага көтөрүлөт, анан тирүү болсом дагы, тирүү кезимде дагы көтөрүлгөн амалыңар силер үчүн жакшы. Эгер өлүп калган болсом дагы силер үчүн жакшы. Кайсы амалыңар жакшы болуп келген болсо, Аллах Тааламга мактап айтам, жаман болуп келген болсо амалыңар мага, мен истигфар айтам деген. Бул хадис даиф сугандар, хукум алынбайт тугандар. Канча деген мухкам, ачык хадистер келген. Адам өлгөндө бир амалдары үзүлөт, тек кана деп жана солих баласы, садака жариясы, пайдаланган илими, ошолордун сооптору бара берет. Атта жанагы өлүк адам колдойт, арбак колдойт, өлгөн адам дуа кылат, өлгөн адам истигфар кылат тирүү адамга деп андай нерселер жок. Мына ошондой түшүнүктүн айынан өлүп кеткен аулиялар, солих адамдарга деп сыйынып кеткен адамдар. Көрдүңүздөр, беде ошол канча түрлүү түркүн ширк жол менен ибадат кылган эмелери эскерилип атат далилдери менен. Эми бак дарактар жана таштарга да сыйынгандар болгон ошол мушриктердин арасында. Алар Najm сүрөсү 91-аят. Najm сүрөсү 91-аятта Алла Таала айтат: Афараайтумул лата вал узза ва маната салисатал ухра. Силер көрдүңөрбү дейт. Эмне бир пайда бергенин көрдүңөрбү? Ушул лат вал узза, ушул үчөө эмне силерге пайда бере алды? Акыл калчап ой жүгүртпөйсүңөрбү деп Алла Таалам эскертип атат. Ушул лат деген кантип ушул нерсе сыйынып калган? Лат деген бул кишинин аты. Бул киши ошо берешен болгон, жанагынтип курма менен, будай менен, арпа менен ушинтип аралаштырып, отко күйгүзүп, буламыктай кылып жасап, ошону ажылыкка келген адамдарга таркатып, бир жерде болгон местасында ошол жерде бышырып, ошондой бир берешендүүлүк менен таанылган. Кийин ошол киши таанылып, ал өтүп кеткенден кийин ошол жерге эстелик куруп салган. Баягы казаны бар, ошол жерде кайнаткан берешендүүлүгү менен таанылгандай бул киши жөн эмес деп, ошондой эстелик куруп, ошо менен ошого сыйынып кеткен да. Аллат деп чоң бир мушриктердин сыйынган кудайлардын бири болуп калган эстеликтердин бири. Ал эми Узза дегени бул дарак болгон бир дарак. Бул даракка эмне болуп адамдар анчалык муну ардактап, барктап, буга чоң кудурет берип сыйынып кеткен? Себеби ушул дарактын түйүндө жин болгон деп айтат алымдар. Ошол жин адамдар келгенде ошо дарактын түйүнүнө келип, бирөө келип бала сурайт, бирөө жоготкон нерсесин сурайт. Ошондо ошо дарактын түйүнөн үн чыккан да. А көрсө жана жин туруп алып, ошол жерден сүйлөгөн. Жоготкон адам болсо, сен жоготконуң баланчы жерде деп бирдекелерди айтып, анан ошонун артынан ошол даракты урматтап сыйлап, анан Кудай Тааламдын касиеттерин берип, ошентип сыйынып кеткен Узза деген. Мына туугандар, ушундай ошол мурункуларда ошол дарактарга дагы, таштарга да сыйынганына буга далил. Ошон үчүн бул нерсе мурун болгондон кийин бул азыр болбой калат деп кепилдик берилбейт бул нерсе. Аллах Таалам эскертти канча жерде, мурунку канча доордо адамдар ширк кылып кетти Алла Тааламга, мына ушунга чейин уланып келатат түрлөрү. Керек болсо кыямат кайымдын белгилеринин бири ошол үммөтүнүн бир топтору ошентип
идолдарга, эстеликтерге, буттарга сыйынып кетет. Хадистер келген. Кыямат кайым болбойт. Хатта та'буда фи'амун мин умматил аусан деп. Бир топтору ошондой буттарга, айкелдерге сыйынып кетмейчи кыямат болбойт. Ятаттабиунна санана ман qablаkum шиброн бишибр ва дираан бидира. Силер мунуку адамдардын артынан ээрчип кетесиңер. Карыш-карыш, кулач-кулач кылып ээрчип кетесиңер. Ушунун бардыгы кабар берет. Сак болуш керек экенин, окшоштук бар экенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Ушу ээрчип кетүү бар экенин кыямат кайымга чейин. Мурунку дорлордо кандай болгон? Эң чоң ушул да ширкке батып, ушу ширктен арууга Аллах, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кыла деп чакырып пайгамбарлар келди да. Эми ушул 3-эрежеде ушул хадис менен аяктайбыз. Бул хадис Ахмадда келген, Тирмизиде келген, Насаиде келген, Ибн Мажа, Шейх Альбани рахимахуллах сахих деген Муслимдин шартында келген. Бул хадисте эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген Аби Вакид Лейфи деген сахаба кабарлайт. Биз дейт, харажна ма аннаби саллаллаху алейхи вассалам иля Хунейн. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Хунейн согушуна чыккан элек дейт. Ва нахну худасау ахдин би куфр. Биз жаңы эле исламга келген элек дейт. Ошол капырчылыктан кайтып исламга жаңы эле келген элек. Валил мушрикина сидра. Мушриктердин дагы бир дарагы болгон. Ошо согушка баратканда бир дарак болчу экен. Ва акуфуна индаха ва юнаввитуна биха аслихатахум. Баратканда баягы берекет, табарук кылып, куралдарын ошол жерге коюп, ошо куралдарыбыз күчтүү болот, курч болот, согушта бир өзгөчө болот деп кийимдерин, куралдарын ошол жерге коюп кылчыкен. Анын аты, дарактын аты юколулаха зату анват деген дарак болгон. Фамарарна бисидра. Ошо сидра деген жерден өткөндө, ошо сидра деген жерде зату анват деген дарак болот атта. Биз айттык дейт: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, иж'аллана зата анват кама лахум зата анват." Алардын ушундай бир дарагы болгондой зату анват дегендей. Бизге дагы зату анват деген дарак кылбайсыңбы деп атат да. Биз дагы ошентип куралдарыбызды коюп, ошондой мушриктер неме кылгандай, биз дагы кылбайлыбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Аллаху акбар." Пайгамбар саллаллаху чочуп айтып атат да, таңгал. Аллаху акбар деп. Иннаха сунан. Силер мурунку жолду айтып атасыңар го. Культум, ушул жолду айттыңар силер. Валлади нафси бияди. Менин жаным Аллахтын колунда болгон зат менен ант ичем. Кама қалат бану Исраил. Бана Исраил айткандай силер айттыңар дейт. Алар эмне деп айткан Муса алейхиссаламга? Иж'ал лана алиха кама лахум алиха. Муса алейхиссалам алардын кудайлары болгондой бизге да ушундай кудайлар кылып бер деп ошо буттарды суранган. Араб сүрөсүнө келет. Латаркабунна сунана ман кана qaблакум. Силер мурунку адашкан мурунку адамдардын жолун ээрчип атасыңар деп. Ушул хадис. Ушул хадисте алына турган пайдалар биринчиден туугандар бул сахабалар болуп атат. Караңыздар каяка баратат? Улуу болгон Аллахтын ошол Мекке ачылгандан кийин эле ошо башка уруулар келип, башка уруулар топтолуп, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу бир сокку беребиз, согуш кылабыз деп топтолгон кезде ошо Хунейн деген жерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке ачылгандан кийин бир топ аскери менен ошо Хунейн согушуна барган. Ошо бараткандагы окуя да. Ал мушриктердин түшүнүгүндө ошондой дарак болгон, куралдарын койгон, табарук кылып, ошо курал күчтүү болот, курч болот деп ошондой өздөрүнүн түшүнүктөрү болгон. Бирок Меккеден деле исламды жаңы эле алды, кабыл алды. Имандын основаларын, бүт ушу ширктен эмне, таухид эмне жалпы түшүнгөнү менен, бирок детально иштерин бар кирген эмес. Себебен жаңы эле капырчылыктан кирип эле жихадка чыгып баратат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой мындай чыккан ислам боюнча түшүнүк аз болгон деген сөз. Жаңы эле кирсе, анан Аллах жолуна бет алып кетип бараткан болчу. Бул нерсе менен туура эмес түшүнүп албайлы да. Бул жерде ошол жаңы исламга кирген сахабалардын сөзү. Анан ошол жерде караңыздар бир нерсе. Ошол дарактын түйүндө ал окуф деп коет. Мазар болобу, таш болобу, булак болобу, бирөө жана сыйынып атпайбы, ыйык жерлер. Ошол жерге барып, бутун жазып отуруп, же болбосо ошол жерде жүгүнүп, же ошол жерде бир убакытка чейин унчукпай туруу, бул дагы ибадаттын бөлүктөрүнөн. Ал окуф өзү ибадаттын бөлүктөрүнөн. Жанантип коркуу менен унчукпай туруу ошол жерде. Бакара сүрөсүнүн 187-нде айтам, не дейт Алла Таала? Ошо вала тубаширухунна ва антум акифуна фил масаджид дейт. Силер аялыңар менен жыныстык катнашып барбагыла, мечитте итикафта болсоңор дейт. Акифун деген ошол мечиттен чыкпай отуруу, жалынып жалбарып Кудай Тааламдан дуа кылуу, зикир кылуу. Тилка худудулла, ал Аллах Тааландын койгон
чектери фала тақрабуха, ал нерсеге жакындабагыла. Аллах тыйып койгон нерселер. Ушул укуф деген ушунчалык эстеликтердин арасында жанагындай арбактар дейби не дейт, кабырларга ошол жерге барып чөк түшүп, ошону ошол жерде унчукпай туруп отуруу, ошол жерден бир нерсе табарук кылуу, бир нерсе деп үмүт кылуу, бүт ушул туугандар бул ширктин түрлөрү да. Мына ошол нерсеге бүгүнкү күндө да окшоштук кылып келаткандар бар. Мисалы Тирмизиде келген хадисте пайгамбар салам айтып атпайбы: "Ла ятиянна аля уммати ма ата аля бани Исраил". Менин үммөтүмө дагы Бани Исраилга келген нерселер да келет. Керек болсо ушундай нерсе келет дейт. Хатта ин кана минхум ман ата уммаху алания. Келет деген сөз ушунчалык бул үммөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү мурунку коомдорду, бузуку коомдорду да туурайт деп атат да. Тим эле жана ииске иис кошо калтырбастан туурайт дейт. Ошо капырларды туурайт. Ушундай кылып тур. Керек болсо алардын бири энеси менен ачык зинага барган болсо, ошону да менин үммөтүм менен адамдар жасагандар болот деп атат. Ин кана минхум ман ата уммаху аланиятан лакана фи уммати ман яснау залик. Алардын биринен энеси менен ачык жыныстык катнашка бара турган болсо, көргөзүп, ошону менин үммөтүмөн да жасагандар болот деп. Караңыздар, ушунчалык окшош дейт. Аллах сактасын. Мына бүгүнкү күндө канча деген ушул динден, ислам диндеги эмес башка адамдарда ширк кылганын жолдору бар. Мунун баары айкенелеп көргөзүп турат. Ошондой окшошу болот. Керек ушундай эң плас болгон нерсени энеси менен жыныстык катнашка барганда да туураса, анда башка нерселерди айтпай эле коелу да анда. Ошон үчүн бул туура эмес түшүнүк. Ширк кыямат кайымга чейин болбойт, анан тияк бияк деген сөздөр бар да. Бул бүт туура эмес. Бул ошо адашкан адамдардын жолу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып атпайбы: "Иннама хаф аля уммати ал-аимма ал-мудиллин". Ошо адашкан имамдардан мен коркком бул үммөтүмө деген. Эмнеге? Себеби ушулар адаштырат да. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. Кыямат кайым болбойт, менин үммөтүмөн тирүү адамдар эле ошо мушриктерге кошулуп кетет дейт. Бир топтору ошондой буттарга сыйынып кетет дейт. Субханалла. Хадистен алына турган нерселер, биринчиси пайда. Значит, хуснул максат яхтажу иля хуснил амал. Мен оюм таза, максатым түз деген нерсе өзү актап койбойт. Көрдүңүздөр, берден сахабалар ката кылды, катасын заматта пайгамбар өзгөртү. Ай, булар жаңы келди да динге. Жакшы ою түз да болгондо билбейт деп, анан кийин деле согуштан кайтып келгенден деле түшүндүрүп коем деген жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алар ширк кылган жок. Кээ бирөө айтып атпайбы, ширк кылды. Жок, ширк кылган жок. Булар ошол нерсеге барайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып койду, түшүндүрүп койду, түшүндү болду. Ошон үчүн адам үйрөнүш керек. Мен оюм таза, жакшы ой менен кылдым, жаман деле оюм жок деп туура эмес иштерди жасай берип, ошол нерсеси аны актап койбойт. Оюң туура болсо, анда амалыңды да туура кыл. Анан бир жерлерге мазарларга, туура эмес жерге барып мен Аллахтан эле сурап атам, бирок бул жерде жөн эле отурам. Жөн эле дуа кылып атам, бу жерден табарык кылып атам, ортомчу кылып атам, шапаат кылып атам, бирок күч кудуреттин баарын Аллахка деп арнайм деп, ар кандай актанулар, бирок кылып аткан ибадаттын жолдору туура эмес болгону ал нерсени актап койбойт. Ниетиң сохих болсо, сырттагы көрүнүштөгү амалың дагы сохих болсун деген сөз. Ниетиңден сохих болушу сырттагы кылына турган амалың дагы сохих болушуна түрткү берет да. Кахф сүрөсүнүн 110 аятта Алла Таала айтып атпайбы: "Фаман кана яржу лиқа раббихи фали'амал амалан солиха ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада". Ким Аллах Таалам жөнүндөн, Аллах Таалам жакшылык үмүт кылып жолуган, үмүт кылган болсо, анда ал солих амал кылсын жана ибадатында эч кимди шерик кылбасын дейт. Жолугууну каалайм десе, Аллах Таала менен жакшылык жолдо, анда солих амал кылсын дейт. Яны ибадатында шерик кылбасын дейт. Керек болсо ушул аятта мына ниеттеги ширкти да тыйып атат да Алла Таала. Значит, ниетиңди түздө. Солих амал кыл. Ширк кылбасын деп. Солих амал эч убакта солих болуп калбайт. Туганда эки шарт боюнча билесиздер. Биринчиси Аллах үчүн болуш керек, экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дал келиш керек. Сүннөтүнө дал келиш керек. Дагы бир пайдалар бул хадистердин бири. Адам үйрөнбөсө, өзү умтулбаса, солих адамдар менен жүрсө деле адам каталыкта жүрө берет да. Ошон үчүн мен баягы мусулманмын деген атын, мусулмандар менен жүрөм деген нерсе сени куткарып койбойт. Эмнеге? Караңыздар, кандай деген чоң сахабалардын жанында жүрдү, жанында пайгамбар жүрдү, бирок баягы нерсени үйрөнбөгөндүктөн толук бирлик
бирок жанагы туура эмес ойлор, түшүнүктөр жүрө берет экен. Аны сыртка чыгармайынча, адам үйрөнмөйүнчө, укмайынча. Бул нерсе ошо сахабалардын жаңы башталгычтарында болгондон кийин ошондой сооликтерим жүрсө дагы ушундай түшүнүк болду деп атат да. Бүгүнкү күндө сиз дагы үйрөнбөсүңүз, умтулбасаңыз, аракет кылбасаңыз, ичиңизде толгон токой ширктер жүрүшү мүмкүн да, туура эмес түшүнүктөр жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн үйрөнүңүз, умтулуңуз. Мен мусулманмын, намаз окуп атам, мусулман өлкөдө жашап атам деген нерсе адамды куткарып койбойт. Заматта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөрттү булар дагы, туура эмес түшүнүктү. Анан дагы түшүнүк бирде ошол дарактын өзүнөн эле суроо болгон жок. Бул жерде ошол куралды коюп коюу менен себеп депчи. Ошо дарак себеп болот, курал күчтүү болушуна, курч болушу, согушта бир жакшы Алла таалам ошону себеп кылат деген түшүнүктө. Ошол Алла таалам себеп кылбаган нерсе болгондон кийин ал нерсени себеп кылат деген болбойт да. Шариатта бар. Кээ бир жерлерде ошол себеп болот, берекелүү жерлер бар, сообу көбүрөөк. Мисалы, үйдөгү караганда намаз мечитте сообу көбүрөөк, Меккеде 100 000 рекетке сообу көбүрөөк, Мадинада, Акса мечитинде Аллах таалам коюп койгон жерлер бар. Ошол жер берекелүү жер, себеп деген. Атай ошого жол артып барса болот. Ошондой жерлер бар. Мекке, Медина, Акса мечити. А калган жерлерди себеп болот деп эле жол артып барып, ал жерден бир өзгөчөлүктөр табаррук кылып, андай нерселер жок. Жалпысына ушул үчүнчү эрежеде биз түшүндүк. Ошол мурунку мушриктер түрлүү түркүн ибадаттарга сыйынган экен, ибадат кылып, ортомчу кылган экен. Жана туура эмес түшүнүп алган адамдар да эмес. Ал бул аяттар, келген хадистер тек гана буттарга эле сыйынгандарга тиешелүү, айкелдерге сыйынгандарга тиешелүү. Ал эми биз болсо пайгамбарларга же периштелерге же солихтерге же аулияларга ортомчу кылып шапаат кылып атабыз, же болбосо шапаат сурап атабыз. Бул аяттар, хадистерин буга тиеш эмес дегендерге бул жугуп туура эмес. Ширктин Аллахтан башкага арналгандайын ал ким гана болбосун, ал ширк бойдон кала берет. Ошон үчүн бул нерседен арылыш үчүн айырмасы жок экен ким болбосун. Кеп ибадатты Аллах тааламдын өзүнө гана арнаш керек экен деген нерсени биз жүрөккө сиңирип ушуну түшүнүп алыш керек.